Бүгүн Талас облусунда коомдук иштерге активдүү катышып, аймактын өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан айымдар үчүн майрамдык иш-чара уюштурулду. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн демилгеси Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен уюштурулган салтанатка облус аймагынан 500гө жакын айымдар катышты. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Максат Байжигитов айымдарды жаз майрамы менен куттуктап, алардын коомдогу орду жана эмгегин өзгөчө белгиледи. 8 март бул жаздын жарчысы, назиктиктин жана сулуулуктун майрамы. Аял заты ким деген суроого мен жооп бере элем. Аял бул эне, аял бул жар. Чындыгында эненин кадырына жеткен, аял затын урматтаган коом гана өнүгүү өсө алат. Себеби улуттун келечеги энелердин колунда. Кыргызда төгүн жерден эне бир колу менен бешик терметсе, экинчи колу менен алам терметет дейт. Ар дайым үй бүлө чогунда жакындарыңыздардын жаныңызда, курчоосунда болуп, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Жаз жыттанган майрамыңыздар кут болсун. Майрамдык кечеде айымдарга өзгөчө маанай тартуулоо максатында Капар Медетбеков атындагы Талас облустук драма театрынын артисттери тарабынан концерттик программа тартууланды. Ошондой эле иш-чаранын алкагында облустагы ар кыл мекеме жана ишканаларда эмгектенип, үзүрлүү иштеп жаткан кызматкерлерге президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атайын сыйлыктары жана Альянс Алтын компаниясынын белектери тапшырылды. Кыргыз Республикасынын президентин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан атайын Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигинин атына кайрылуу келип түшкөн. Ошол кайрылууну компаниянын жетекчилиги колдоого алып, бүгүнкү иш-чараны өткөрүүгө атайын каражат бөлүндү. Апаларыбызга 500ге жакын атайын белектерди тапшыруу жагы пландаштырылды. Бүгүнкү иш-чарага Альянс Алтын компаниясы тарабынан жалпысынан 642.600 сом акча каражаты каралды. Жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей, жүрөгүңүздөрдө бакыт, жашооңуздарда ийгилик жана береке болсун. Бардык аял заты силерди астыбызда жаркырап жайнап келген 8 март майрамыңыздар менен куттуктап, үй бүлөлүк бакытты, туруктуулукту, анан ыймандуулукту сураймын. Ак элечек айымдарды чакырып, ушундай маанайларын аштырып, көңүлүн көтөрүп, майрам карата ушундай белек печкени берип аткан акимдерге да миң мирте рахмат, ыраазыбыз. Апалар бул үйдүн куту, үйдүн берекеси апалар. Апалар жокто үй мустак, апалар жокто дагы таттуусу, тузу жок болот экен да. Ансанда ушу апалар аман болсун, ушулардын баарын уюштуруп, ушу апаларды унутпай чакырып, ушунто көңүлүбүздү ачып аткан Эрмат Жумаевичке жана Алтын Альянстын шебине дагы биз ырашчылык билгизип кетели. Дорогие таласчане, от всей души поздравляю вас с этим веселым, красивым праздником, с праздником весны, с праздником 8 марта. Желаю всем чин денсулук болсун, зор ийгилик болсун, асман ачык болсун, талай болсун, балдарыбыз бактылуу болсун. Мындай иш-чаралар аймактагы айымдардын коомдук турмушка активдүү катышуусун арттырып, алардын эмгегине болгон сый-урматты көрсөтүүгө өбөлгө түзөт. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары.